Правдадагы 17 аял ачкачылык жарыялап отурушат. Алардын бул чечимге келүүсүнө жер маселеси түрткү болгон. Бизге берген маалыматтарын алайык. Бул тургундар 7 жылдан бери айыл өкмөттөн жер тилкелерин ала албай убара. Мындан улам айыл өкмөт башчысы Мурат Матраимовдун кызматтан кетүүсүн талап кылышты. Şunu çeçiş gerek, aile hükümet şunu koy, elim eken, jurtum eken, şunu bölüp vereyim, değiş gerek. Bir dese desek, ya turuptur, bu bunday, anday dep gelir. Onday değişken hakkı yok onu. Geri almayı mı? Çıkıp gelsin. Şu çeçimde gel oturar sana. Ne kılmasın? Bersin, mayda hükümet olsun. Verse çıkıp gelsin. Şu nemege gel oturamaz balam. Bizge zerlemez sana olaydı. Şartı zor. Özüm davlenem var, orukçam mınanday. Bizge bir sotik dağı jeri alınmagan. Men baldarımaçı. Şunu algı derim. Şu hem jer bersin dep kelip oturabız bardыгы şu. Жерге muhtажбыз азыр биз. Жергиликтүүлөр Правданын карамагындагы 2 гектар 45 сотук жерди бөлүп берсе де үмүт кылышууда. Бул үчүн аракет кылып жүргөн Роза Шакирбаева айылдаштардын күлкүсүнө айланганын айтат. Каарманыбыз өмүрлүк жолдошу менен 2 жолго түшкөндөн тартып, атасынын үйүндө күн кечирип келет. Мындан улам ар кандай сөзгө калсам да, 5 баламын бирөөсүнө жер алышым зарыл деп көз жашын төктү. Ата, энем жок, энем бар болгондо мен мынчалык кор болбойт элем. Enем жоқ, атам менен аталуу жетим, арсыз жетим болот экенсин. Şu arsız жетим болуп, кор болуп жашаймын мен. Менин күнүмдү эл мына şu журтум билет. Ушу мени түшүнгөн карапайым эл билет. Өтө оор маселеде жашаймын. Мен жашоом өтө кыйын. Эч ким түшүнбөйт мени. Айыл өкмөт башчы Мурат Матраимовду кеңсесинен таппадык. Халима анын кол астындагылардын маалыматында 2 гектар 45 сотук жер кайра бөлүштүрүү фондуна карайт. Мындан улам мыйзамга ылайык ал жерге турак жай курууга болбостугун айтышты. Тургундарга эми айыл өкмөттөгү 133 гектар жер трансформациядан өтсө, ошондо чек бөлүп берүү маселесин карап чыгышат. Мына эти таштакты алынан кайта сугат дейсиң. Жок, бул жер сугат болуп картада турган экен. Ошону трансформациядан өткөрүп таштактуу жайытка айландырдык. Таштактуу жайыттан эми үй куруу үчүн дагы трансформациядан өткөрүш керекпи жерди? Ошол документтер бүтпөйүнчө силер күтпөй атпайсыңарбы? Күндө күн алыс мышык чычкан ойноп бизди чакырып атасыңар. Зерик отабыз да. Зеригип калыпсыңар жок. Зериккенlik yok, eje kelinler, nevereler bakpay, boşka tapkan produkt alıp jönötüp mantıp jadagandan kelip otabız. Oynoп sizlerden agar akça surap kesek surabay delek sizlerden. Быйыл эле ушул жерде Акчаңызды берсеңиз да албайт. Быйылкы жылы эле канча жолу келди? Ондай кылып аркасынан түшүп болсок бербейт экенсиңер да анан. Барсак жакшынак акылы чыгарып коюшат да булар ушундай жер агыла майли болуптур туруптур дебейли. Бириги жетим кыз кылат да ояка бияка. 133 гектар жерди трансформациядан батырага өткөрүү үчүн айыл өкмөт башчы борбор калага барып документтерин бүтүрүп келет деп ишендиришти. Ал эми чатыр тегип бала чакасы менен ачка отурган аялдар мында майнап чыкпаса, өкмөт башчыга чейин барышканы турушат. Нуржамал Баргыбаева, Мыктыбек Машрапов, Башат.